Ассаламу алейкум. Амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биздин спорттук каналда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге бүгүн гана тагыраагы 24-сентябрь күнү AQShnын Dana White Contenders уюмунда жеңишке жетип, дүйнөнүн беделдүү делинген UFC уюму менен келишим алган Муртазали Магомедов жөнүндө кененирээк айтабыз. Бул мушкерде алдыда канчалык деңгээлде өзүн көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жогору, алдыда кененирээк. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. 26 жаштагы кыргызстандык Муртазали Магомедов 1999 жылы 26 августта Бишкек шаарында төрөлгөн. Өзүнүн спорттук жолун Кыргызстанда баштап, алгач профессионалдык октагондо дагы Кыргызстанда чыккан, тактап айтканда ВФ уюмунда өзүнүн күчүн сынаган. Аталган уюмда 4 беттеш өткөргөндөн кийин Казакстандын Октагон промотордук компаниясы менен келишим түзүп, 2 беттеш өткөрүп, 3-чү беттешинде чемпиондук титул үчүн ортого чыккан. Жана ал жакта жеңишке жетүү менен чемпиондук титулду колго киргизип, аны 2 жолу коргоого жетишти. Андан кийин Муртазали океандын ары жагына барып, Америка Кошмо Штаттарында даярдыктарын улантты. Жана 2025 жылдын сентябрь айында Dana White Contenders Series турнирине катышуу мүмкүнчүлүгүн алган. Ошентип UFC'ге тандап алуу турниринде кыргызстандык мушкер Магомед Муртазаев Брайхиан Зурхер аттуу мексикалык буга чейин 9 беттеш өткөрүп, бир дагы жолу жеңилүү бетин көрбөгөн мыкты мушкерге каршы чыкты. Чындыгын айтыш керек, Брайхиан Зурхерди көпчүлүгү бул беттеште фаворит деп эсептешкен. Бирок кыргызстандык мушкер атаандашын биринчи раундда техникалык нокаутка кетирип, жеңишти колго киргизди. Жана беттеш аяктагандан кийин UFC'нин президенти Dana White кыргызстандык мушкерде UFC уюму менен келишим түзөөрүн ачыктады. Ошентип Муртазали Магомедов UFC уюмуна кирген кыргызстандык мушкерлерден 6-чысы болуп калды. Бирок азыр Кыргызстандын желеги менен чыгып жаткан мушкерлерден 4-чүсү. Буга чейин Рафаэль Физиев жарандыгын алмаштырып кетсе, Антонина Шевченко карьерасын аяктаган болчу. Эмне дейбиз, Муртазали Магомедовго алдыдагы беттештерине ийгилик каалайбыз. Буйруса өзүн жогорку деңгээлде көрсөтүп, Кыргызстандын желегин дагы далай желбиретет деген ишенимибиз бар. Муртазали Магомедовдун UFC октагонундагы беттеши качан болору азырынча так белгисиз. Бирок жакынкы убакыттарда кыргызстандык мушкердин атаандашы белгилүү болот деген оюбуз бар. Достор, каналга жазылыңыздар. Буйруса кыргыз спортундагы кызыктуу маалыматтарды айтып турууну токтотпойбуз.